Кара Суу шаарында арабыздагы каармандар аталышындагы жандуу жолугушуу өттү. Уюштуруучулар иш-чараны чакырылган коноктор өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшүп, бул саамалык аркылуу катышуучулар жан дүйнө азыгын алып, аз да болсо келечекке туура багыт берүүнү көздөгөндүгүн айтышат. Сыйлап урматтаган Камилжан Майнаев агайыбыз. Жолугушууда коноктор өздөрүнүн жашоодогу тажрыйбалары, жетишкендиктери менен бөлүшүп, катышуучуларга патриоттуулук, жоопкерчилик, сабырдуулук, билимге, кесипке умтулуу тууралуу терең мазмундуу ойлорду жеткиришти. Өзгөчө ден соолукту сактоо, жаман адаттардан алыс болуу, максат коюп жашоо тууралуу мотивациялык кеңештерин беришип, суроо жооптор менен иш-чара коштолду. Иш-чараны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдоого алышты. Бир аз жашоонун үмүтсүнүп калган, же болбосо моралдык жактан кризиске учураган жарандарыбыз ойгонот, өзү үчүн күрөш баштайт, ден соолугунун дагы же бир кайсы бир абалынан кемчилиги бар адам, ал ошол кемчилигим бар деп жата бербеш керек. Аракет кылып, ийгиликтерге жетсе болот экендиги бүгүн аныкталды. Жандуу жолугушууда Кара Суу районунда жана Ош шаарында активдүү иш алып барып келген майыптыгы бар адамдарды колдоо максатында түзүлгөн Сезим кайрымдуулук фондунун жетекчиси Камилжан Майнаев жана анын активдүү мүчөсү Аида Вайдуллаева, Демилгелүү ишкер айымдар коомдук фондунун психологу Гулипа Борбиева конок катары чакырылып, жандуу жолугушуу болуп, катышуучулар өздөрү кызыктырган суроолорун беришти. Кыйынмын деп эч качан эсептебейм. Мен ар дайым сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин ушундай неме берип, багыт берип, ар дайым колдогон үчүн мен ушундай ийгиликтерге жетип турам. Коомдо азыркы күндө атайын интернет аркылуу эле онлайн психологторго жолугуп онлайн окуулар болуп атат, а бирок ага караганда жандуу жолугушуу, жандуу сүйлөшүү, жандуу сырдашуу эң керек экен деп ойлоп калдым мен. Ушул форматта болгондугума мен Азиз катары өтө жогору баалаймын. Себеби ошол түздөн түз ошол теманын айланасындагы адистер чакырылган. Анан ошол адистер менен залдын катышуучулардын ортосунда байланыштар түзүлдү. Ошол жетишкендиги болду жана ийгилиги болду. Бул жолугушуу катышуучуларга жашоо баалуулуктарын кайра карап, ишенимдүү келечекке кадам таштоого дем берди. Ушундай уюштургандарга чоң рахмат. Дайыма ушундай иш-чараларды уюштуруп турса жакшы болот эле. Китеп бул, китептерди белек кылып атасыңар. Китеп бул баардык адамдардын жан дүйнөсүн байытат. Биз китеп канча маани бербей калдык эле. Китеп бергениңерге аябай мындай жакшы маанайда отурам да. Иш-чара эң сонун. Мен биринчи жолу келип атам, мугалим болуп иштейм. Ушундай Алла ыраазы болсун ушу Айда кызга, Камилжан агайга дагы бир жолу Алла ыраазы болсун. Орозо келип атат мына ушу күндө. Ушунчалык жан дүйнөсү неме болуп атат. Бул азыр жашоодо эң керектүү адамдын руханий байлыгын байыта турган иш-чара экен. Мен аябай келгениме ыраазы болуп угуп отурам. Бул азыр коомдун чоң бир жардам бере турган программа экен. Элдердин оюн жакшы жакка өзгөртөт экен. Ушул мына коомчулукка болгон социалдык коомго болгон психологиялык жакшы ойлорду өзгөртөт экен. Өзүнөн башынан өткөргөн элге бир сабак иретинде айтып берип, мүмкүнчүлүгү чектелди деп эле отуруп калбастан, бир элдерге дагы бир пайдалуу иштерди уюштуруп, кайрымдуулук иштерди уюштургандыгы боюнча дагы элге кенен айтып кетти. Бул жерде көпчүлүгүнөн ал айтты го, мен мүмкүнчүлүгүм чектелген деп, бирок андай эмес, тескерисинче мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы элдерге бир мотивация берип, жакшы бир сабактарды өтүп, ошол инсандарыбыз ушуну эле кайрымдуулук иш-чараларды көп уюштуруп жүргөн ага эжелер бүгүнкү кечеде келди. Иш-чараны Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясы, Кара Суу шаарынын мэриясы менен биргеликте өткөрүштү. Ал эми конокторго жана катышуучуларга билектерин Ата мекендик өндүрүш Барбол компаниясы, жан дүйнө азыгын байыткан Таалим басма үйү, улуттук кол өнөрчүлүктү даңазалаган Жанатай фэшн бренди жана улуттук Кызыл Ай коомунун Ош областындагы бөлүмү болду. Иш-чарага активдүү катышкандарга, конкурстун жеңүүчүлөрүнө демөөрчүлөрдүн белектери ыйгарылды. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.